Саламатсыздар достор, биз азыр Ош аэропортунда турабыз. Мен колумда мына главный государственный санитарный врач Российской Федерации деп постановлениясы бар. 20 июль 2022 жылы чыгарган. Бул ПЦР анализ боюнча жалпы ушул орта дүйнө мамлекеттерине болгон талап. Мындайча айтканда, Орусиянын аймагына келип атканда санитардык эпидемиологиялык коопсуздук боюнча. Анан мына акыркы учурларда мага абдан көп кайрылуулар болуп атат. Бул өзгөчө ушул биздин чет элдеги Орусиядагы мигранттарыбыз тарабынан абдан көп кайрылуулар келип атат. Ал кайрылуу ушул ПЦР анализди бүгүн логикасы каякта деген суроо да. Мисалы, Казакстан бүгүн толук түрдө ПЦР тестти жокко чыгарып койду. Ошол эле учурда Турция жакында жокко чыгарат деп атат. Анан эле Орусияга но постановлениядагы чогуу. Мисалы, Орусиянын талабы боюнча Казакстандагы, Өзбекстанда, Кыргызстанга, но кошуна Средний Азияга но постановление менен бирдей талап койгон. Эми бүгүн Казак бийлиги, Казак өкмөтү но токтомду токтотуп, Орусия менен келишип, ПЦР тест жок, анын жарандары кадимкидей кирип чыкканга жол ачып коюп атат. Эми жүрүңүздөр, бул жерде Медикана Плюс деген датаны лаборатория. Бул жерде статус бар. Мына азыр утверждаю деп атат генеральный директор ОСО Беман Групп деген компания. Пресс-курантта караңыздар, мына результат 4-5 саатта чыкканы 1400 сом экен, 2000 сомдугу 1,5-2 саатта чыгат экен. Бул ковидке багытталган. Эми элестетиңиздер, ар бир биздин жаран ушул тестти тапшырыш үчүн могу жерде мындай булардын пресс-куранты турат. Ушундай дар таныктоочу лабораторияларга бүгүн антимонополия эмнени карап отурат? Эмне үчүн кичинекей мына бул жакта жанагындай эмелериңиздер турат? Эч бир бизге кереги жок сиздин уруксатыңыздын. Анан ушинтип ар бир кишиден 1,5-2 миң сомдон алып атышы бул кандай жагдай? Бул кыргыз жарандарынын, өзгөчө мигранттардын жолунан мындай бир жөнү жок жерден кайыштыруу деп айтсак болот. Анткени жөндөн жөн кеткен жок, баары иштегени, ушул акча таап Кыргызстанга салганы, Кыргызстанда өнүктүргөнү, үй бүлөсүн бакканы кетип атышат. Ошол эле учурда монтип ушундай лабораторияларды ким аныктама берди? 2 миң, 1,5-2 миң сомго мындай тарифти бекитип бергени. Азыр бул жактан биз компаниянын өкүлдөрүнөн сурайбыз. Эмне үчүн ушундай ПЦР тестти талап кылып атышат? Буларга ким талап койгон? Мисалы үчүн, азыр авиакомпаниянын өкүлдөрү карабай атат. Жарандардын ПЦР тести жок болсо албайт. Сиз Орусияга учуп атасыз, Азыр сизден ушул ПЦР тест канча сом калдыңыз? 2 миң сомго ушул жака келип алып атасыз, Буга чейин бардыңыз беле? Мына ушул жаран мисалы 2 миң сомго алып атат. Эми ал жакта текшеребиздерби? Сиздер текшеребиз? Мына көрдүңүздөр. Орусия талап кылып атат деп койду. Бирок о постановление негизиндечи ал жака биздин мигранттар барганда эч кандай текшерүү жок экен. Орусиянын өкмөтү текшербейт экен, талап кылбайт экен. Эми булар кандай негизде менен бүгүнкү күндө талап кылып текшерип атканын биз таң калып бүтпөй атабыз да. Азыр бул жакта өкүлүнөн сурайлы. Авиакомпаниялардан жок болсо кабыл албай учурбай атасыңар. Кайсы кагазыңар бар? ПЦР тест тапшырып келишине только с ПЦР пропускаем дейт, болду. Гана ошол. Силерде кагаз бар да. Бул постановление июльда чыккан постановление. Бүгүнкү күндө ушул эле постановление Казакстанда да бар. Казакстан бүгүн жокко чыгарып койду. Жок, сиздерге кайсы жеринде постановлениеда мен окуп таппай койдум. Авиакомпаниянын өкүлдөрү ПЦР тест жок болсо учурбайт дегенин тап бериңизчи мага.
Мына жоқ. Сіздер өзіңіздер біле қыла бересіз. Biz özü kılmaytamız. Belki özü eşlik edilmez. Өзіңіз қылбасаңыз қағазыңыз бар ма қолыңызда? Компанияның өкілі қатары. Қайсы компания сіздердікі? Авиатрафик компаниясы қандай талап қойылған? ПЦР жоқ болсын, ПЦР болса ушықпаңыз. Қана ошақ қағазыңыз бар ма? Бұл постановлениеде жоқ, мен таппай қойдым. Қайсы жерінде тұрады авиакомпаниялар ПЦР тесті жоқ ұшырмасын деген. Bizge Türkiye, Rusya yok. Boşuna kalsın. Россияда жоқ, қана. Мына ұқтыңыздар, компанияның өкілдері жооп бере албай атат. Анткени бұл постановлениеда ешбір жерінде бүгін авиакомпаниялар талап қылсын, ансыз ұшырбасын деген нерсе жоқ берді. Сіздер дағы алдыңыздар бұл ПЦР тест? Ода. Қанша сом қалдыңыздар? Bizde Moskva'da atmen olғанда мен Moskva'da жақында эле учуп келдім. Ал жақта ПЦР ешкім талап қылмайды да Москвада. Қана азыр барыпсыздар? Азыр бұл жақта жеңіл Сіз учета жақында келдіңіз. Мен келгенде бір Бұл жақтан ұшып барғанда сіздерден ПЦР тест тексеремін? Ал жақтан Москвада 16 майдан баштап атмені болған деп шыққан. Ал жақтан айтылған ПЦР тесті. А ол жақтан уже сатып атышпай. Қанша сом қалдыңыздар әле? Иә. 1000 сом ғой? Қай жерден? Ноқаттан. Бұл жердегісі тест қымбат екен, ә? Жоқ, 1,5-2 сом деп қойып. Жоқ, негізінен мындай алдын-ала айтып Срочный болса ошондой екен. Срочный болса анда 1,5. Мына сіздерді тексерген жоқ барғанда. Бізді мен ал жақтан учуп келдім. Қараған жоқ. Қараған жоқ. Ешкім талап қойды. Атменада уже айтылған да. Сіздерден бұлардан талап қылып атат, ә? Мына эми бізде бийлик өкүлдөрү барбы? Эмне үчүн ушуну өкмөттүн өкүлдөрү силер көзөмөлгө албай атасыңар? Анткени Орусияга барган жарандар учканда ал жака эч кимисин текшербейт экен, ПЦР анализи жок. Сен ПЦРиң жок экен деп ошол жерден кармабайт экен. А эмнеге силер бүгүн талап кылып бул жарандарды ар биринин ПЦР сатып атасыңар? Бул кимдин бизнеси? Урматтуу саламаттык сактоо министри, силер эмнени карап отурасыңар? Бул бизнести эмне силердин чөнтөгүңөргө акча түшүп атабы же? Орусия талап кылбаса, бул жактан барган жарандардын бирөөсүн дагы текшербесе, а эмнеге силер бу жерден ПЦРди бул жерге тапшырышыңар керек деп туруп силер тигиндей лабораториялар менен иштешип атасыңар? Сиз дагы алдыңыз да? Албетте биз коопсуздукка эч кандай каршылыгыбыз жок. Бардык санитардык эпидемиологиялык нормалар сакталышы керек. Бирок мындай жөндөн-жөн эле дүйнө эли бул нерсени жокко чыгарып атса, анан биздин кырмакчанын ичиндеги чиновниктер акча жасап аткандыгы жөнүндө сөз болуп атат да бул жердечи. Азыр биз бул жактан дагы компаниянын өкүлдөрүнө барып Мариям. Азыр Орусияга авиатрафик компаниясы учуруп атат экен. Жаңылбасам 174-чү рейс. Кечиресиз, мен головной үстүнөн сүйлөштүм. Бардык вопросту Бишкекте келсин, головной үстүнөн сүйлөшөбүз деди. Азыр биздин тынчыбызга коюп сураныч. Мен чыгардым айттым. Сиздин тынчыңызды алабыз, анткени сиздер элдин тынчын алып атасыздар. Анткени мен занимать этпейм, мен билет боюнча занимать этем. Билет сиздерде сиз авиакомпанияда өкүл болгондон кийин сиздердин колуңуздарда кайсы кагаз бар? ПЦР тести авиакомпаниянын өкүлдөрү ПЦР тести жок болуп учурбайт. Секторго барып, представителдер менен сүйлөшүп. Сүйлөштүк, ал жак жооп бере албай койду. Ошондуктан барып суралдым. Жооп бере албай койду да. Ассалому алейкум, ага. Мен ишим бердим. Можно? Сиздер кагазыңыздар барбы негизи мындай? Сурадыңызбы, барбы деп Мен бул айттыңыз? кагазды бердим сизге. Мага жөнөткөн кагазды бердим. Бардык вопросту келип, головной үстүнөн сурап алсын деди. Мына бул авиатрафик компаниясынын
Oldu. Bürok. Buyakta. Жанара. Aviatrafik kompaniyasının çoğu oldu. Bu PCR analizini бүгінгі күнде dünya ile atmaya kılıp atar. Bürok tileke karşı Kırgızistan'da uşul aviatrafik kompaniyasına kurulun kompaniyalar talap kılıp atıptır da. Buga em көзөмөл кыла турган урматтуу ушул укук коргоо органдары баа берип коюңуздар. Бул жакта канчалаган күнгө канча деген биздин жарандарыбыз учуп Орусияга кетип атат. Ошолорго ыңгайлуу шарт түзүлүшү керек. Сиз авиатрафик? Аэропорт кончту. Ким? Бакыт байке, şu аэропортто зам директор болсоңуз, анда сизге бир эки суроо да. Авиатрафик компаниясы бүгүн талап кылып, ПЦР тести жок учурбай атты. Эмнеге? Россияның требованиясы. Мына Россияның требованиясы. Ой, мына токтом бар. Токтомдон таап бериңизчи, авиакомпаниялар эгерде ПЦР жок болсо учурбасын деген талап барбы экен бу? Жоқ, пункт заезда Российской Федерации. Ошол жерде бизде 20-жылы чыккан. Таап бериңиз. Безбирок менен. Биз мына ушул жарандар кыйналбасын деп эле именно ПЦР тести менен киргизбей болбосун деп эле ошол требованиялерге кылышат. Ал кыйнабайлы, сиздер вообще кыйнабадыңыздар. Сиздер азыр андай кылсаңыздар кыйнап атасыздар элди. 2000 сомдон мен окудум. Мында бизге келгенлекте ошолду айттым. мына эми Орусия ушундай талап постановление кылды. Бул июльда кылып атат, черный июльда. 22-жылы. Июнь. Ооба. Эми Россияга кирип атканда бир жаранды токтотуп, ПЦР тестиң барбы деп сурабайт экен. Сиздер каяктан жарандарды кыйнабайлы деп айтып атасыздар? Сиздер дегеніңізден алдық. Планы ол қойлы, бірақ бізде мындай да, біз қағаз жүзінде иштеп аламыз. Бізге мысалы любой Ошо мен кагазды сурап атам. Азыр сиз зам директор катары авиакомпаниялар ПЦР жок болсо, эч кимди учурбасын деген кагаз же Орусияныкы, же Кыргызстандыкы барбы силерде? жоқ, мындай постановление келет, мысалы. Оқсаңыз, ол атмен болмойынша ошо ойдон жүрө берет. Токтоп туруңуз анда. Казакстан бизге окшош эле өлкө. Казакстандан түз эле кирип атышат, эч кандай ПЦР жок. Орусия кабыл алып атат. Мына постановление Казакстандагыга, Кыргызстанга да бирдей. Жоқ, буну эми азыр алып келип атасыз, мен эми болмаган. Эми ушуга сиздер азыр Biz iş жүргүзүш керекпиз. Если действительно бул постановление эми жүрүңүз, зам директор катары. Мына жерге тарифти ким бекитип берди силерге? О тариф 2000 сомдон 1500 сомдон ПЦР деп. Ким бекитет буну? Булар ПЦР тестти биз карабайбыз. Бул баягындай. Единственное, баягы пандемия маалында ПЦР тесттен кыйналып, ПЦР тестти ала албай учурунга жүргүнчүлөр калган моменттерде 40 миң, 60 миң болуп аткан учурда калкабасын деп, мына ПЦР тест алар аренда. Деятельность ол Минздравтан текшерилет. Эми булар ошондо бул жерде тариф 1,5-2 миң сомдон. Ким мындай уруксат берди, мындай жарандардын ар бир ПЦРди ушунчалык баа кетеби? Буну эми суроонун налоговыйга же антимонополияга. Сиз эми бул жакта директор, зам директор тарифке кирише албайбыз. Аэропортто кыймылды карашыңар керек да. Бул жака мисалы үчүн мен билетти мисалы үчүн 5 миң сом же 10 миң сом деп кое берсең баары бир тура бересиң. Жок, ондой биз мындай мисалы бирөөнүн ишине кирише албайбыз. Бирок биз мисалы информация кетсе, биз аны сөзсүз кабыл алабыз дагы, анан суроо беребиз. Неге кымбат, эмне себептен көтөрүлдү, эмненин негизинде подтверждающий документтер. Мен азыр мына сиз бул аэропортко бир күндө жаңылбасам бир жол чыгып, кайра бир жол кетесиз да. Мына входкочу ушул жерден өтөбүз күндө. Күнүнө 2 жол өтөбүз. Анан 2 жол ушул жерден өткөн киши катары, зам директор катары могу жерде эмнеге мындай болуп атты деп ойлондуңуз белеби? Жок, мына именно пацаны, мына 1400 дегени мен укканмын. Азыр дагы 800 сомдон деген нерсеси бар, фальшивый дегени бар.
эми мындай контролирующий звенону бул Минздрав берет буларга сертификацияны. Тарифтерди өздөрү неметип алышат, коюшат. А не кыласыздар эми? Биз менен, например, тарифти согласовать этпейт да, биз орган мы только даем возможность площадь арендууга беребиз, чтобы именно жарандарга возможность өкүлдөрдөн сураңызчы сиз. ПЦР Эмнеге мындай коюп алдыңар деп? бул забор, бул мисалы билбейт, бунун руководителинен сураш. Билет да, маны сатып аткандан кийин клиент сурайт да. Сурап көрсөңүз болобу? Жоңуз. Келиңиз. Келиңиз Тартынбай мындай жооп берип коет. Келиңиз. Sizler çok güzel. Я. Seninizde çok güzel. Келсеңиз. Могу тарифти, Tatlı var. могу тарифти ким бекитип берген? Жок, ким бекитип берди муну? Каалагандай кое аласың. Как положено, каяктан койдуңар? Прейскурант ким коюп берди ошо? Сиздин должность өзүңүз тааныштырып койсоңуз, бул может быть некомпетентный, тариф боюнча бул билбесе керек. Биз эми мындай вопрос Кандай дейсиз? көтөргөн болсо, Ким бекитип берди эле ушуну? Мына көрдүңүзбү? Эч ким бекитип берген жок. Каалагандай келип, бааны коюп экен. Эч ким бекитпесе, эч ким айтпаса. так соого так жооп берсеңиз, ушул тариф менен сиздер ПЦР тестти ошондой десеңиздер. Буну Медикана плюстун тарификациясы прейскуранты турабы? Сиз ошол жака деле ишке кирип атсаңыз болчу да экен мындай. Жок, мен просто булардын жумушун Жардам берген. Жок, жардам бербейм. Эми бул только анализ алат, анан ПЦР тест алат, и буна айтылган акчасын алат. Азыр эми ушундай Ошто ушундай акыбал, бул Бишкекте деле ушундай акыбал бар болуш керек. А не кыласыздар эми могул акыбал боюнча? Жок, азыр мына боюнча мен өзүм негизи ПЦР тест менен болбосо эле, потому что мындай вопрос көп көтөрүлгөн да. ПЦР тест менен учурунда жок болуп туруп, проблема болуп туруп, Мурда ушундай болгон эми? Мурда. Ошол мурда боюнча кетип аткан, потому что отмен боло элек да бизге. Мына сиз азыр постановление Мына көтөрүп бул Казакстанда ушул постановление бар. бизде жок да, ошону мен Жок. айтып атам. Биз ошол постановление биз азыр колдонуп туруп неметсек, анда уже автоматически авиакомпания обязана принимать без ПЦР тесттен алып. Бизге ошол кагаз керек. Биз ошол кагаз менен обязательно. Ошол кагаз кана сизде? Бизде мисалы Жок, любой ПЦР менен өтсүн деген кагазыңызды бериңиз анда мага. жок, Бар ПЦР тест барбы? Кана? Алгоритм целый есть. Кана ошол? Ишканада. Жок. ПЦР'ди авиакомпаниянын тетиги авиатрафикке окшогон компаниялар ПЦРсиз өткөзбөсүн деген кагаз каякта бар? Жок, ПЦР тест өткөзбөсүн деген эмес, ПЦР тест менен и приложение COVID путешествие без COVID деген нерсеси бар. Ол неме авиакомпаниянын өзүнүн баягы Россиянын кызыкчылыгын, мисалы Россия ушундай требование менен киргизебиз жарандар. Казакстандан түптүс кирип атышат бизге мына көлгө. Канча адам келип атат? ПЦР жок эле келип атат. Кыргызстан мыжы отмена. Отмена болду. Биз отмена кылган үчүн алар без ПЦР тестте келе берет. Эми Россиянын жарандары бизге келе берет. Башка өлкөлөр Орусияга ошондой Россия келип тоже атат. отменили. Ошо Россиянын отменасын Они в мае алек бизде ошонун Не кылып отурасыңар эми? Эл барып алыш керек мынандай да болду. инициатор. Ар бир подведомство. Сиз анда министерство инициатор. Мисалы постановление чыгарганда сен заинтересованный лицам деп туруп чыгарыш керек да. Анан кийин биздин Минздравга келет. Минздрав соответственно по всем постам пограничный отделдерге берет. Аэропортторго берет. Транспорт на дороге берет, Минтрансқа берет. Алар уже по инстанции бизге жеткизет да. Жеткизгенден кийин биз анан келиптир, отмена болуп туруп, ошол менен кайра ишти жүргүзөбүз. Не кыласыздар эми ошондо? Ошол жактар боюнча не кыласыздар? Жок, мынаны берсеңиз, мына Казакстандыкы жок, Кыргызстандыкы. Бул Орусиянын. Орусияныкы недеп чыккан? Интернетте турат постановлениясы. Москванын номер 18-чи санитарный. Биз ошол моментте мисалы азыр ушундай отмен болуп аткан болсо, биз ошону карайбыз дагы, если отмен действительно болсо, биз колоп коебуз авиакомпанияларга. Качан кыласыздар аны? Тез арада. Канча күн кетет? Мен азыр задание берем, например, если действительно отмен Азыр аныктап анда өкүлдөрүңүз бул жактан жумушчуларыңыз аныктап туруп, караңыздар бул нерсе качан болуш керек мындай. Жок, азыр мындай мен так авиакомпаниянын өкүлчүлүгүнөн дагы кече эле эмес, бүгүн келгенде азыр мен сизге окуп берейин да, сиз дагы тыңдап.
WhatsApp'tan geldi mi bu операция? Официальный вкусный, а WhatsApp'tan kimnin var orada жазып. Так, уважаемые пассажиры и партнеры, внимание, доводим до вашего сведения, что на сегодняшний день, как и ранее, прибывающие из-за рубежа в Российскую Федерацию, рейсы и пассажиры подлежат контролю, в частности, прибывающие иностранным гражданам необходимо иметь при себе медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат ПЦР-тестирования на русском и английском языках, ПЦР-тестирования россиян после прилета, либо вакцинация и сведения о том, что переболели. Анкетирование, выборочное тестирование тоже в силе. Оперштаб принято решение об отмене требования предоставления центра на COVID-19 только для граждан Республики Беларусь. Ошол маалыматты тактап туруп анан эле биз самолеттин службун биз азыр өзгөчө бир Россиянын бир отменасын кандай ПЦР тестин отмена кылып койсок, эртең алар ПЦР текшерип, биз ПЦР тестти отправлять этип туруп, кайра бизге өткөрүшү мүмкүн. Биздин жарандарыбызды киргизбей коюшу мүмкүн. Же ПЦР тест тапшырыш деп туруп ошол жерде кыйнашы мүмкүн. Бизде көбүнчө биякта иштейт. Маалымат берет да, бардыгына эскертүүлөр кетет. Маалымат бербейт. Берилет да бизге, жетелек деп атпайм. Жетпейт. Башка өлкөлөрдүн баары жокко чыгарып атса силерге жетпейт. Маалымат боюнча тактайлы мен. Көрдүңүзбү? Мына отмена только для Республики Беларусь деп жазып турат. Калгандары значит отмен боло элек. Казакстан мисалы үчүн келип атат. Кошларына. А биздикилер келип атат. Бирөөсү текшерген жок. Түшүнүп койсоңуздар. Түшүндүм. Биз кагаз менен иш кылабыз да, биз азыр самодеятельность кылып койсок, анда сиздер запрос бериңиздер Орусияга. Обязательно. Ошондой маалымат бизге келип атат. Отмен жарыяланат. Отмен Бураган номерин берейин. Россиядагы номерин берип койсоңуз. Немеге деле чыгабыз? Тиги СМИге чыкпайсыздарбы? Айтпайсыздар. Жок, онун өзүнүн компетентный органы бар да. Минздрав России. Неме бар? Оперштаб бар. Оперштаб ошол бүт бар эмесе. Хорошо. Мейлі анда. Сүйлөштүк. Рахмат эми ушундай бизге көңүл буруп метротастар. Бизде жарандардын учуп аткан условияларындагы оңдоп, шарттып түзүп учуранга аракет кылып атабыз. Мына могу жарандар сатып алып атат. Требование мен боло элек үчүн эле ошондой. Ал жактан текшербей атат. Мына проблема мындай болот да. Если бул без ПЦР теста учуп барса, жетип алгандан кийин маалымат берип койсоңуздар жакшы болот. Текшердиби, текшербедиби? Жөн эле сатып алгандай болбошчу. алар всех 100% текшербейт. Азыр выборочно текшерип коюшу. Анда болбойт. Биякта авиакомпанияны обязательно утпайбы. Если неметпей калса, андан кийин авиакомпанияга милдеттеменин жүктөгөн кагазы барбы деп атабыз. Жок, авиакомпания көрсөтө албайт. Силерди кандай талап менен кылды, канак кагазын десем айта албайт. Жок. 20 жылдан бери эмнелер болуп, эмнелер болгон жок. Onu ошону отмена кылган элек да кагаз жүзүндө оперштабчы. Оперштаб отмена кылса эле, мисалы биз кылдык, Казакстан отмена кылды, башка мамлекеттер Турция кылды. Анан только Россия onu кыла элек. Урматтуу мигранттар, эгерде сиздер ушул видеонун астына сиздерди текшерип атабы, барганда сиздерди көзөмөлдөп атабы, Орусиянын өкмөтү ПЦРиңиздерди карап атабы, мына ушул тууралуу бизге комментарийга жазып, пикириңиздерди билдирип коюңуздар. Чындыгында бул нерсеге убакыт келди, бааларын анализдөөгө, ушундай эле жөнү жок, акча алууга мындай жол бербешибиз керек. Ал үчүн ар бирибиз күрөшүшүбүз керек, өз укугубузду талап кылышыбыз керек. Баарыңыздарга чоң рахмат.